Менин үйүмө чейин коробка акчаларды көтөрүп келгендер болушту. Мына башында мага да чоочун карап жүрүштү. Бул эмне деген? Неужели Ташиев взятка албайт? Неужели Ташиевди сатып алса болбойт? Неужели бул байлыкка кызыкпайт же башка нерсеге кызыкпайт? Жок, муну биз кызыктырабыз деп аракет кылып көрүштү. Ар түрдүү случайлар болду. Тим эле үрөй учурган, чачың тик тура турган случайлар болду. Менин үйүмө чейин коробка акчаларды көтөрүп келгендер болушту. Мына ушуну чечип бериңиз деп. Аларды чечмек тургай кайра өздөрүн жазалап, каттуу жазалап. Ошондон кийин алардын бардыгы бир жагынан түшүнүштү. Мына башында баягы ушу коррупция менен күрөшөбүз деп биз буларга каттуу, аеосуз күрөш ачкан маалда бизди жаман көргөндөр да көбөйгөн. Ой, калп эле бизди жаман көрсөтүп токтоп калар бекен деп бизди коррупционер деп да чыгарды, пара алгыч деп да чыгарды, ар нерсе деп чыгарышты. Бирок акыр аягына келгенде коомубузда бүгүнкү күндө коомубуз дагы мындай ишенип калды да. Биз чынында коррупцияга каршы күрөшүүнү алдыбызга максат кылып койгонубузду, мамлекетибиздеги түзүлүштү, акыбалды оңдошубуз керек экендиги биз максат кылып койгондугубузду коомубуз түшүнүп калды.